Саламатсыздарбы биздин ардактуу көрүүчүлөр. Биз азыркы учурда Талас облусунун Манас Ордо этнокомплексинин астында турабыз. Биз сиздерге Арал айылында бир кишинин мээнети менен бир музей ачылып, жана ошону мыйзамсыз жол менен өзүнүн туугандарына ар кандай мыйзамсыздык аракеттерди биз сиздерге чагылдырып беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Анда эмесе кеттик. Биз азыр Манас Ордо комплексинин башка ошо жетекчилик олтурган имаратка кирдик. Көрдүңүздөр, өзүңүздөр 9-да башталган жумуш тыныгы 12:30, 1:30 чейин 6-да бүтөт экен. Жүрүңүздөр, чогуу кирип кабылдама. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Жетекчиликке келдик эле? Жетекчилик шаарга кеттик. Кандай дейсиз? Шаарга кеттик. Бишкекке? Не боюнча? Ал 20 реконструкция иштери боюнча, ошо боюнча кетти. Качан кетишти? 2 июлда. Жок, калбайдан 1 июлда кеттир, вторник. 2 күнү. Номери болсо бере аласызбы? Бар, бул жерде. Байланышып. Байланышып бере албайм. Жок, биз өзүбүз байланышабыз. Кайсы? 705. Сэр. 27 81 86. Жеке жумуштар менен кетпеди? Жок, бул жактын жумуштары. Албай атат. Бул тура эмес берип коюпсуз сиз мында. Жок, бул сыртта болуш керек. Агай. Пакистандан сырткарак. Эмнеге? Ошондой эмелер бар болчу да, негизи ошондой бизде собрание болуп айтылган да. Аны берки биздин музей орун-басарына, музей директорум Асиновичева. Ошол дайындалган, ошо боюнча суроо берсеңер жооп берет. Каякта? Музейде. Музейде? Бул жака чакырып коё аласызбы? Жок, ошол жакта эле болот да, азыр адагы ошо жумуштар менен жүр. Биз азыр эмеге болмокпуз да, баарыбыз субботникке чыкмакпыз. Бериңиз. Бул жакта биз суроолорубуз атайын жумуш менен келдик да биз. Ал жакта деле өздөрүнүн кабинет эмелери бар да. Анын кабинети ошол жакта да. Бул жакта эмеспи? Жок, бул жакта ген директордуку, музей директордуку тиги жакта. Барыппы? Жүрүңүз. Мейли. Алдын-ала айтып коюңуз. Аха, чал. Кайсы эмне боюнча дедиңер? Иликтөө, кайсыл жакта? Журналисттик иликтөө боюнча. Аха, мейли. Мадалиев Камил Салымбекович, башкы директор азыр жеке жумуштар менен жүрөт деген күмөнгө келебиз. Эгерде сиз протоколду жана башка документтерди официалдуу көрсөтүп бербесеңиздер. Аны сиз айтып атасыз, орун басар азыр так маалыматты берет деп турабы. Жүрүңүз сонда чогуу барып. Мейли, азыр мен бир айтып коеюн дедиңер. Жо, эми сиз айтып атасыз да, Бишкекке кетти деп, анан кайра сыртта деп айтып атасыз да. Анан кандай ал болушу мүмкүн? Ошол маалыматты мен айтканга туура болобу, туура болбойбу? Аны жетекчи өзү айтсын деп атам да. Ошо бири кетип атат. Бирок кабардармын. Бири кетип атат дейсиз, азыр 3, бүгүн 3-үнчү. Бир эмес, бири кетти, бизден бири кетти. Ооба. Бирок макул, иш күн бүткөндө да 3-июл болгондо бүгүн келиши мүмкүн эле. Бирок жумуш ордунда жок болуп атат да, мисалы 9-да башталган, 9-дан 16 өттү. Туурабы? Ооба. Ал агай негизинен, бирок мен аны айтпай эле коеюн, өздөрү айтсын, Азыр показ келбейт болчу да, мейли. Өзүңүз деген. Жеке жумуштар мененби? Жок. Эс алып жүрөбүз же. Жок. Мен мындай эле чалып берейинчи эмеге. Башкы директорго чалсаңыз? Башка директорго чала албайм. Азамат Асеновичке эле чалам. Ал ким? Музей директору. Эмнеге башкы директорго чала албайсыз? Ошону азыр директор өзү айтып берсин, бул жерде орун басар. Бизде уже протокол менен ошо боюнча жазып жазылган. Каякта? Музей тарапта. Бухгалтер барбы? Бар, башкы бухгалтер. Алло, Асенич, эми бул жакта журналисттер келген экен, иликтөө жүргүзүп, Камил Салымбековичтин кайсыл тарапта жүргөнү боюнча. Сиз айтып берет окшойсуз? Анткени мен айтпай эле коеюн деп айттым да буларга. Музей тараптасыз да? Аха, болду, аха. Кабинетин экен жумуштар. Башкы директорду дагы айтып алсаңыз, чогуу барам. Кандай?
Башкы директор, башкы бухгалтер каякта? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Эчтеке тартып алган ишинес. Биз эч нерсе тартпайбыз, сизге суроолорубуз бар. Тартат? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев өзүн тааныштырып коюн. Азыр убактыңыз болсо чогуу барып орун басары бар экен. Чогуу суроолорду берсек, азыр бул жакта да экинчи тарап бар эле, жүрүңүз. Эмне суроо? Эми ошол иштин жүрүшүндө ошол боюнча жооп бересиз. Буйрсаңыз. Биз менен чогуу. Азыр башкы директорду иштер менен жок болуп атат дейт да. Анан азыр 9-дан 19 мүнөт өттү. Азыр жеке жумуштары менен жүрбөй элеби? Билбейсизби? Командировкада. Каякта? Командировкада. Ал уже в приказном порядке командировкага кеткен. Жок. Бишкекке кеткен. Бишкекке кеткен, э? Кайсы убакта келиш керек эле? 6 бүтөт командировка. 6 бүтөт, э? Ошондо дагы 4 күн бар экен. Биринчи күнү уже жумушка чыгышат, 7-синчи. Эже берген номерге байланышсак албай жатат да. Кантип байланышсак болот? Мен ошо боюнча азыр эми Азамат Асеничке алып баратам. Алып кел деди. Жүрүңүздөр. Бул иш боюнча демек маалыматыңыздар бар экен да, э? Бизге келип турат да булар. Биздин немелер. 2003-жылдан башталган иш экен да. Анан ошол убактагы иште туура эмес. Кетирген убагында ошол директор болуп иштеп кеткен адам карындашын өткөрүп койгон экен. Ошонуку. Толук маалыматыңыздар бар экен да. Азыр эми аксакал дагы аябай какшап сыздады да. Сыздап калыптыр, анан ошол боюнча келдик. Негизи кандай болуш керек эле, эмне болуш керек эле? Аны эми сот процесси жүрүп атат да. Сот процесси жүргөнү менен эже бизге азыр акыйкатта толук суроолорго жооп берип коюңуздар. Бизде эми ишеничтүү адам болуп, азыр бизде данный время отдел кадр бар. Бишкекке катышып келет процесске. Юристиңиздер дагы барбы же жокпу? Юрист данный время азыр алганбыз. Данный время жок азыр. Алганбыз дегенде официалдуу штатта иштейби же иштебейби? Официалдуу штатта иштейт. Бирок жок деп койдуңуз го? Азыр жок азыр. Отпускадабы же кандай? Ошону отпускадабы, каякта экенин азыр белгисиз болуп атат да. Жок эже, эми сиз эми бул жакта отдел кадров билет да эми канча кызматкер бар, э? Бирок эми сиздер дагы эми юрист иштейби, иштебейби, бирок билишиңиздер керек го дейм го. Жок, юрист иштейт, бирок ошо данный время азыр больницадабы, каякта экенин дайын оту жок. Дайын отун айткан эмес да. Дайын оту жок. Ошон үчүн билбейбиз. Шалакы кызматкер деп айтсак туура болчу да экен, э? Демек сиздерге дагы башкы бухгалтер катары сиздин да маалыматыңыз жок болуп атса. Бизге Аты жөнү ким? Билбейм. Бул боюнча кандай неме жүргүзүлөт? Ага кандай мындай тартиптик мындай эскертүү бересиздерби, кандай? Кызматтык эскертүү. Если ал больничный алып келе турган болсо, анда эскертүү берилбейт. Эч нерсеси жок боло турган болсо, анда тартиптик жазалат да. Бирок эми закон түрүндө. Акыл эси соо болуп, эми Кудай сактасын, эми мындай унаа кырсыгына кабылбагандан кийин демек ал толук өз жөнүндө дайын отун билдириш керек да, туурабы? Может, жетекчиликке билдирген эми, бирок мен эмени өзүм уккан эмесмин да. Эже айтып атат да, эми бул ал тиги командировкага кеткени боюнча чогулуш атайын өткөрүлгөн, чоң чогулуш болуптур ал кетердин астына, ал боюнча эми толук маалымат айтылат да. Ким эмне болуп атат, кызматкерлер. Аз данный время директорбу? Ооба, чогулуш жасап, кимге эмне жумуш тийиштүү экенин баарын айтып, бөлүштүрүп, ар ким өзүнүн кызматы менен иштеш керек. Ооба. Эже кечиресиз, юрист кайсы күндөн баштап жок? Уже 2 ай болуп калды уже. Ошо юрист жок үчүн биякта ишеничтүү киши болуп
СЛКдыр алып барып атат да. Булар сот Маматовтар менен сот ишине ишеничтүү киши болуп катышып атат да. Бирок сиз эми бул жалпы эсеп боюнча ошол музей түзүлүп, анын өзүнүн эмгеги менен чогултулгандан кийин мамлекетке өтүп жатканда кандай эме болуш керек эле процедура? Биз мамлекет карайт да биздики. Жок. Мамлекет негизинде иштейбиз. Бизге мамлекет финансировать этет. Жок, жеке жактыкын эже. Мисалы бир Таласта бир айылда бирөө музей түзсө, бирок ошону мамлекетке өткөргөндө кандай процедуранын негизинде болуш керек эле? Ал документально через нотариус болуш керек. Анын свидетельствосы болуш керек. Бүт ошо полный папка документ керек да, негизи. Ошо полный папка дегенде бир тизмекти айтып кое аласызбы? Негизинен кандай документтер керек? Свидетельствосы керек, налогдон өтүш керек, соцфонддон өтүш керек. Регистрация болуш керек. Gel oturun soğuklara. Biz oturun siler turup olalım. Jurnalist. Oturun yerde bir. Akılda жұмыс кылып турган иш болуп атат. Бул жерде атайын иликтөө менен келдик эле музей боюнча, анан ошолго бизде суроолор бар эле, анан ошол суроолорго жооп берип койсоңуздар. Деңиздер. Кабылдаманын эжеси жакта эже. Кайсы тилдерден экен, кайсы? НТР биз кимиси кайсы? Келеңедин кайсы жеринен? Кайсы программа? Жок, бул жак биздин кызматкерлер, бул жак. Анда ЛТР биз кимдер? сиз бул жакты тааныштырып койсоңуз, кимсиз? Мен бул комплекстин баягы 1000 жылдык болгон убактан бери авторумун. Архитектор. Анда Мен да Бишкектен келдим. Байкеге тиешелүү суроолор барбы? Жок. Сизден бир сураныч Байке, эшикке чыгып турсак болобу? 5 минут отура турсаң анда тиге жакка. Эшикке чыгып. Ешедир, жок ошо. Бардығы маға тиешелі белем эйлем чыгат. Жок, азыр сиздин эмгегиңиз башка. Биздики тарашыбыз башка. Ошо дагы мага тиешелүү. Билип турам ооба. Анда Аты жөнүңүздү бир тааныштырып коесузбу? Сейин уулу Азамат, Манас эпосу музейинин директору. Байке, агабыздын иши боюнча маалыматыңыз бар да, э? Сиз кайсы жылдарда айланып атасыз бул жака? Мен 2025-жылдын январь айында кызматка келдим. Январь айында болсо анда бир 6 ай болуп калыптыр, э? 5 ай болуп калыптыр. Иш боюнча тааныштырып кетели. Агабыз негизинен Арал айылында өзүнүн ошол жаш кезинен бери атайын өзүнүн мээнети менен чогултуу экспонаттарды чогултуп жана музейди өзү түзгөн экен. Бирок тилекке каршы эми кээ бир шалак адамдардын айынан азыркы учурда ошондой бир туура эмес иштер болуп турат да. Азыр ошол боюнча жалпы түшүндүрүп алган документтер боюнча анан директорго өз башкы директорго суроо берели дедик эле, бирок азыр командировкада Бишкекте деп атышат. Анан бирок сөзсүз ага жолугабыз директорго, анан жалпы иштин жагдайы боюнча. Siz главный бухгалтер элеңиз? Главный бухгалтер болсо негизинен 3 маселе бар да. Ошо 3 маселени тактоо керек болот. Тактоо бул жерде силерге жамандык деле эмебиз жок. Биринчиси ошо жанагы Аралдагы музей мына соттун чечими 2005-жылы соттун чечими болгон. Bu çeçimine tanışsınlar. Ana ошо Талас тиги жогорку сот Аралдагы музей Мамутов Анаркулдун демилгеси ошонун каражаты ошонун экспонаттары менен түзүлгөн деген деп аныктаган. Экинчиден тиги музей Манас Ордо комплексинин өтүш керек эле өтпөй калган. Үчүнчүдөн инвентаризация болгон эмес. Музей Мамутов Анаркулдун интеллектуалдык менчиги ойдон калган деп жазганда, эми ушул бул соттон Манас Ордосу утулган. Мына жерде Давлет Алиев өкүлү, Ибраимов, анан башкы прокурордун өкүлү Кулушев деген соттон утулушкан да. Себеби
Себеби мана тиги музей мана зордого өткөн эмес. Жок. Ошон үчүн бул каралууга жатпайт деп бусканда. Ошондон кийин мынау иш тергелиш керек болчу. Сиз бухгалтерсиз да. Тергелиш керек болчу. Ал музей эмне себептен музей мана зордоодон өткөн эмес 13 жылдан бери. Эмне себептен мана зордоосуна катталган эмес. Эмне себептен ошо музейдин ээси Мамытован аркылуу ошо чыгымдары төлөнүп берилген эмес. Мына ушул биринчи маселе. Анан ушуга сизде кандай маселе? Оюңуз бар. Барбы ушул? Мана зордоосуна катталган жер, мага ишенип берилген ат. Андайдын эчтекесин тапкан жокпуз да өзүңүз. Жок, ошо кеп ошол эле болуп турат. Мына главный бухгалтер ушуну тергеш керек болчу да прокурорлор. Ал убакта мен главный бухгалтерда эмес болчумун. Жок, кечиресиз, кайсыл мезгилде дайындалып атасыз? Мен 2024-жылы. Былтыр эле экен да. Жок, баары бул мамлекеттик музей болгондон кийин бул архивде сакталыш керек. Баары документтери болуш керек. Ошо сиз берген убакта биз баарын документтерин баарын карап эчтекесин таап берген Жок, эми ошо маселе ошол бошондо болот. 2003-түн баарын карап бердик да. Бул байке бизге кайрылган. Бул маселени уже Бирок могу көрүп атасыздар же, официалдуу түрдө сиздердин печатыңыздар түшүп атат да. Анан бул жакта официалдуу түрдө маалыматтар дагы эмне үчүн официалдуу маалыматтар эмне үчүн архивде жок деген. Ал билесиз да, бул боюнча 3 экземпляр чыгышы да мүмкүн. Туурабы? бул эмне эмекен кошокко. Буйрук менен кол жанагы Чынаев. Нар жана жакшылап окулуп турганы бар, астан дагы. Азыр комплексинин. Андан кийин 3-4 директор алышкан. Башка директор боюнча сурайлы дедик эле. Азыркы учурда жеке жумуштары менен жүрбөй элеби ошол боюнча? Биздин башка директорубуз Мамадалиев Камил Сагынбекович Кыргызстандын атынан азыр делегация кеткен Кытай жергесине. Не иш чара боюнча? Азыркы учурда ошол эки тараптуу сүйлөшүү боюнча Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Марат Иманкулов президенттик аппараттан, анан бизден ошол Камил Сагынбекович Мамадалиев кеткен. Бул жерде Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы Манас эпосун кайрадан изилдөө боюнча эки тараптуу жолугушуу болуп атат. Кечээ күнү түнүндө учуп кетишти. Жуманын аяга чейин ошол жакта болушат. Маданият министрлигинин уруксат кагазынын негизинде жасалган иштер. Ушул убакка чейин сот процесстери болуптур, анан ошого юрист дагы бар деп эже айтты да, бирок ал 2 айдан бери жок экен. Бирок эми директордун орун басары катары бул боюнча кандай ошо юрист эме кыласыздар? Мисалы жумушка чыгып жатса. Бизде негизи штаттык бирдик боюнча атайын юрист деген штат жок. Биз баягы привлеченный кылып, убактылуу гана ошол биздин өзүбүздүн ишмердүүлүккө гана алып келебиз. Анан кийинки жылы буюрса реконструкция болгон жатат, и ошонун алкагында ошол штатты сөзсүз түрдө киргизип атабыз. Себеби дегенде ошондой процесстердин ичинде бизде атайын тиешелүү адистер жооп бериш керек да. Анан бул боюнча азыр ошол Маданият министрлигинин 2026-жылдагы биз штаттык бирдиктерин түзүүдө сөзсүз түрдө сунуштар берилет дагы. Анан ошол юрист деген неме каралыш керек. Анткени буга чейин мен укканым боюнча бул процесстерге бул жердин эле бир кызматкери гана катышып келген сот процесстерине. Ким деген ошол боюнча аты жөнүн айтып койсоңуз? Бизде буга чейин кадрлар бөлүмү башчысы Зина Кадыркуловна Баялиева катышып келген. Акыркы 2025-жылдагы аралыкты ошону гана билем, а буга чейин кимдер катышып келгени боюнча маалыматым жок. Анан азыр биз ишти кайрадан карап чыгып, ошол жетекчибиз келгенден кийин гана толук маалыматты бербесек, азыр Кенжече дагы мен дагы сиз менен биринчи жолу көрүшүп атабыз, туурабы? Иш боюнча ошол Зина Кадыркуловна гана катышып келгендиктен буга чейин. Азыр каякта ал? Бүгүн жумушта жок. Азыр үй бүлөлүк шартына байланыштуу туугандар каза болгон үчүн азыр ошол жакта жүрүп атат. Эртең келишет. Анан жалпы биз өзүбүздүн кызматкерлер менен кайрадан ошол кеңешүү болгондон кийин гана сиздерге толук маалыматтарды беребиз азыр.
Эмнеге андан кийин бересиздер? Ага чейин азыр бере албайсыздарбы? Биз Байкенин өзүнүн оюн азыр угуп чыгышыбыз керек баштан аяк. Эң баштан баштап. Жок, бир суроодо сиз айтып атасыз. О документтерди эже көрдү, бирок таппаптыр 2003-төн бергиси. Бирок сиздер кеңешкенде ОЗ кеңешип маалымат берип коесуздарбы же кандай? Документ жок болсо кантип бересиздер? Жазуу түрүндө берилет. Мамлекеттик орган Жок, болгондон документ кийин жок болсо, кантип сиздер ошол эмнеге таянып бересиздер маалыматты? мен айтып коеюнчу. Негизи буга чейин бизге чейин болгон иш болуп атат да. Ошол себептен улам ал адамдар деле азыр ушул таластын эле жер айланасында. Алар менен дагы бир эме кылышыбыз керек. Себеби дегенде мамлекеттик орган болгондон кийин биз Чогулап берсек болобу анда? Маалымат болсо байланыштырыңыздар. биздин андан кийин ошодон кийин гана болот бул процесс. Себеби дегенде Эмнеге азыр болбойт? Камил Сагынбекович Мамадалиевдин буга чейин маалыматтары бар. Бул иш боюнча себеби дегенде 16-жылдан бери башка тириштер катары эми тең укуктуу болбосо дагы анын орун басары катары толук кандуу укугуңуз бар, туурабы? Сизге биз эми мындай иликтөө менен толуктуу келип атабыз. Маселе да жөнөкөй маселе эмес. Бардыгы менен таанышып чыксаңыз болот. Ошону айтып атам, мен иш менен толук таанышып чыгып туруп, андан кийин жолун айтам. Кызык болуп атат да. Мен эле айтып берейин. Эме да. Ошон үчүн айтып атам, Байкен өзүнүн оюну алып баштан аяк айтып берет. Азыр эле айтып берейинчи. Мына да айтып, бир маселе ушул. Мамлекетке бул музей кириштирилген жок деп мына сот чечип атат мына. Жогорку 2005-жылы жогорку соттун чечими. Сотко Манас Ордосунан катышкан. Катышып туруп Манас Ордосунун өкүлү соттон утулушкан. Себеби ошо аралдагы музей Манас Ордосуна катталган эмес. Жок музей. Жок музейге чечим чыгарууга болбойт деп атат да. Мына бир маселе. Эми жокту коюш керек да. Аны тиги директор келет, анан бул директор келет деп эле мына бул ушул. Мына жок. Же барбы? Бар болсо баргыла деп бергиле, жок десе жок деп бергиле. Ошол себеби буга чейин тергелбей жатат ушул. Мына азыр сотко кайрылсак, мына жерди мынтип жазып коюп тур да. Эмесине. Ылдый жагына жөн эле бул сотту кароого каралыш керек деп коюп тур да. Тергелбей калган. Эң башында Демилге ошол жактагы музейди бул Манас Ордого кошуу боюнча Демилге кайсы жактан чыккан? Демилге менен чыккан. Сизден чыккан. Биз деген жана музейде Алымкул Үсөнбаев, биз акындардын айлыбыз да. Акындардын айылы Алымкул Үсөнбаев кылабыз деп Министерство культурадан айтышкан. Айлыңар акындардын айылы, эстебестин айылы, себеби эстебес бул ишке аралашкан. Жана музейди тартып берип алып бергенге. Манас Ордого алып бергенге. Жок, клубту музейге алып бергенге эстеген аралашкан да. Анан ошонун негизинде бул сөз Алымкул Үсөнбаевдин музейи болсун бүткөндөн кийин. Алымкул Үсөнбаевдин музейи болсун дешти, тигиндей болчу. Бирок мен ошону талашып биздин айылыбызда Манастын тиешелүү өмүрү өткөн тарыхый жерлер бар да. Эми байланыштуу. Анан ошолорду музей менен сактап калалы. Ушуга жардам бериңиздер десек, кайра менин эмеми кубатташып, ошону Маданият министри кубаттап, өкмөт кубаттап, Манас мен комиссиясы кубаттап, анан Манас Ордого кошкон. Ошо тиги жердеги Манаска тиешелүү тарыхый окуяларды, тарыхый эстелик жайларды Манаска кошмокто. Анан кийин мына 91-тен 2003-жылга чейин же аларды кошпойт, же музейди кабыл албайт, ушинтип сүйрөп келе берген. Анан кийин Чынаев менен конфликт болгон 2003-жылы. Анан Чынаев билген каттоодо жогун Чынаев. Анан мага мына буйрукту берген. Мына колу турат, мына печат турат. Музейди барып толук инвентаризация кылалы. Анда деп мына көчүрмөнүн бирөөнү мага берген. Мына сиз мына алыңызда барып күтүп туруңуз музейден деп. Анан барышып алып туруп, канча киши 4-5 киши барышып алып туруп, анан кийин
Мынаудан акты түзүп келип, анан бул жерде минтип жазып койгондо музейдин ичиндеги экспонаттардын бардыгы Мамутов Анаркул өзү чогулткан деп жазып койсо, давлете кол койбой, жок, бул туура эмес жазылып калыптыр деп, туура эмес жазылып калыптыр деп, анан мынау буйругу аткарылбай калды. Буйрук демек өкмөттүн токтому аткарылбай, мына буйрук аткарылбай калган Чынаев деген абдан жакшы билген. Мындай учурда музейдин ээси катары, биз музейдин ээсибиз да, музей түздүк 15 жыл жүрүп. Бизди кызматтан бошотууга, музейди тартып алууга анын акысы да, укугу да жок болчу. Жок музейге. Мына эми бизди Чынаев качып көрүнгөн ортого салып, тартып алган музейди же сотко келбейт, же прокурор тергөөгө келбейт. Эгерде силерди да кыйнап атат, бизди да кыйнап атат да. Бирок сыртыбыздан туруп алып, ортого чыгып атат Чынаев. Анан ошон үчүн мына ортого эмне кылып чыгып атат? Кандай кылып? Мына тергетпей атат Манас Ордосун. Мына 22 жыл болду. 22 жылдан бери келип атам. Канча жолу келдим. Бирок Манас Ордосун тергетпей атат да. Мына акырында мына журналисттерге дагы рахмат. Тиги соттордун байланышы бар экен. Тактамайынча азыр чечилбей атат биздин ишибиз. Мына ошон үчүн айтып атам мына. Манас Ордосуна келтирилген жокпу? Каттоодо жокпу? Жокту жок деп бергиле. Мына Манас Ордосуна мына ушуну жазып бергиле азыр. Каттоодо жок. Сиздердин азыр Аралдагы сиздерде музей официалдуу сиздер филиалбы же Азыр Маданият министрлиги менен такташып туруп анан кийин жообун айтабыз бул боюнча. 10 мүнөт убакыт бериңиздер. Экинчи суроо. Экинчиден каттоодо жок музейде үчүн мени ушул жерден соттогон да. Мына мен минтип жазып атат. Айып майна төлөнүп турганбы ошол кезде? Айып майна төлөнүп турганбы? Жок, мен иштен кетирип туруп, анан мына актыны жазышып атат да, ушу мына ыйык жерден. Чындап эле мамлекеттик Манас музей Ордосуна мына жерде Чоюнбаев жазып берип атат. Мамутов Анаркулга дообузда жок, Манас Ордосунан ээси жок деп атат. Бирок Чынаев, эми бул жерде Чынаев бар. Чынаев мына кызматчыларына мындай актыны табат, мындай бир актыны. Анан мындай кылып туруп 916 экспонатты, 916 экспонатты Манас Ордосунан жок кылды деп 916-ны 319.452 сомго баалатып физик аркылуу жерде. Мына анда акция бар берди мына. Мына эме мунун колдору турат. Баарынын колдору турат. Мына тиги кылмыш иштен алынды булар. Ошол жерден беришкен да. Эми тергелбейт. Жолубузда мынау балардын соттолуш керек болчу. Мынау кол койгондорчу. Мына жалган актыны түзүп туруп, мени соттоткон үчүн тергелип, мына акт үчүн жок дегенде жана актыга кол койгондор ушуларга соттолуш керек болчу, жолубузда жоопкерчиликке тартылыш керек болчу да. Булар тартылбайт, бул тартылбайт. Анан кийин үчүнчүсү мына берде Чоюнбаев жооп берип атат. Катууска жооп берип атат. Мына биздин ишибизди чыгарганда номер 48 буйрук, жана мына жерде жана 3 кишини бошоткон буйрукта. Ал буйрук 3 кишини бошоткон буйрук. Буйрукта мына 4 киши да. Ошонун үчөөнүн номер 48 буйрук менен бошоткон. Буйрук жок деп атат берди. Мына далилде көрсөтүп атат. Мына буйруктар өтү бизди мындай буйрук менен
жалган буйрук менен эме кылган бошоткондо ошондо эле биз чырылдаганбыз. Биз колубузга өрбөгөндөн кийин бул күмөн. Бул ошондон бери соттошуп жүрүп бул болбойт. Мына анан 2023-жылы акталгандан кийин сотко кайрылсак, мына Чоюнбаев жазып берип атат. Номер 48 буйрук жок. Демек, бизди жөн эле кызматтан бошоткон. Мындай жала кылганда мына далилдери турат. Денис Чынаевич жумуштан бошотуп атат да? Бошоткондо да жөн эле бошотпойт. Бизди ошончолук эмгек кылып, ошончо кылган кишини сүйрөп туруп кетирип атпайбы? Сүйрөп эшиктен чыгарып, эшиктен куртап, анан өзүнүн бир тууган балдызын ичине киргизип, анан жана музейде калып калган нерселердин бардыгын балдызына өтүп берген да. Бир тууган балдызына. Бул кызыкчылык да бул. Анын балдызынабы? Бир тууган балдыз ошо аралдагы бир тууган балдызына өтүп берген. Манас ордосунда жок, бирок тиги өтүп берген. Ушуну тактайлы ушул. Мына ушулда. Жолубузу менен силер башка суроо элек. Мына ушул эле мына так берде турат. Ошол сотко келбей жаткандыгы боюнча, мисалы, анын адвокаты же болбосо прокурорлор бир сиздерге жооп айтканбы? Эч жооп айтпай атат. Деги жолотпой атат. Чынаев өзүнө деги кишини. Сиздер барып көрдүңүздөрбү, урматтуу журналисттер? Жок, булар эми жаманча эми баштадык. Азыр сиздер менен чогуу дареги тегерек четте болсо чогуу барып. Анан кийин эми бул жерде таарыныш жок да. Бири-бирибизди жамандашкан жокпуз. Биз далил менен эле айтабыз. Мына Чоюнбаевдин жообуна жооп бер деп атабыз. Мына берди жок деп атат. Бирок бизди силер мыйзамдуу түрдө кызматтан бошотуңар деп атат. Бирөөлөр. Прокурорчу деп атат. Биз ага макул болбой атабыз. Берди жок. Мына канаки ошо буйруктарын, бизди бошоткон буйруктарын деп. Анан кийин мына жанагы айтпадымбы? Мына берде Чоюнбаев деген дагы жазып берип атат. Мамутов мына окусаң, Мамутов аркылуу мындай иштеген. Бул мунун Манас ордосуна дообуз жок. Буга 1 сомдук карызым жок, чын иш жүзүндө. Мына эми же аягына чыга албайбыз, жеме кылбайбыз. Чынаевдин сотко катышпагандыгына мына 23 жыл болуп калды. Ана күнүнү созуп бересизби? Силер жазып бергиле. Анан кийин мындай да, мен да бир сөз айтып Жок, мына. Ошол биз ошолдон бери соттошуп жатканда мен да ошол жанында жүрөм. Мен да ошолдо иштегем да. Анан ошол сотко барган сайын айтабыз, приказды угускан жок бизге. Колубузга буйрукту берген жок. Биз эчтекени тааныган жокпуз, көргөн жокпуз. Бизге чакырган да жок бияка. Ушундай кылып сотко биз ушинтип үнүбүз менен жеткизе албай жатабыз. Айтсак болбой жатат мындай. Ошо сот болгон сайын биз ошону тактап эле айтып атабыз ушу. Акты передачасы жок тартып алса музейди. Бияка кириштелбесе, анан кандайча бизди бошотуп, кандайча биздин үйүбүзгө чейин тартып алат булар. Үйүбүз тартып алганда конфискациялап. Ошо биз багы улам соттошкондо актабаш үчүн 75 миңди мойнума салып коюп, анан дагы сүйрөгөн, 20 жыл сүйрөп, анан дагы мына жаңы бийликке рахмат деш керек. Жаңы бийлик болбосо, эми мына чындык, мына кагазддар чындыкта турду. Ушуну четке кагышып атат, бул деген бул адамгерчиликте эле болуш керек да, бул жерде эмне? Ошол кезде мисалы инвентаризация болбосо, сиздер деле штат калып койгон, туурабы? Мен түшүнгөнүм боюнча сиздер штат калып, айлык майына төлөгөн, бирок сиздердеги мүлктү бул жака каттаган эмес. Каттаган эмес. Инвентардык номерлер басылган жок. Жок. Эч бирөөсү. Жазылып турбайбы муну? Соттун, жогорку соттун чечими жазылып турат. Мына жогорку соттун чечими. Эгерде ошондо 2005-жылы жогорку соттун чечими тергелгенде, бул ишти бускандан кийин тергейт да. Ошондо тергегенде бул 2005-жылы бүтүп калмак. Буга чейин келбек эмеспиз. Демек, бу жерде Чынаевдин кызыкчылыгы болгон, жана 2220 экспонатты жок кылышкан. Ошентип анан кийин бул жерде
бир кызыкчылык бар да. Деп кылышкан болгондо сизден алып тургандан кийин Өздөрүнө жок кириштеп койгондо өкмөткө эмес. Муну өз чөнтөгүнө кириштеп койгон. Мен ушундай болуш керек. То есть арал айынан алып кетти экспонаттарды. Жок. Бирок Манасада алып келген жок. Музейде алган. Музейди тартып алганда калып калды да. Бизде журнал эле калып калды. Биз журналды эле көтөрүп алып чыктым. А бирок бүт ичинде калды да. Бизде 15 жылдан берги 2226 ал журналга берди, машинада турат журнал. Журналды биз багы болгон 2226 экспонатты каттандык да. Эми ошону бул жерден ФСГ аркылуу барып туруп ошо 2227 экспонатты инвентаризация кылыш керек болот. Керектүүлөрүн сатып алып, же болбосо белек алып, музейде 2 жол бар да. Бирөөнү кааласак белек берет элек, кааласа сатат элек. Экөөнү да жок болот го. Анан кийин бул жерде Ошол убакта эле биз трудовойбузда эчтеке тотурулуп. Анан трудовойбуз болсо эме болуп турат. Пустой болот. Жок, жазылып турат, иштеп атыр деген. А бирок бошотту деген жок да. Соцфондо выпускада чыгып атабы? Подоходный соцфонд төлөнөт да. Ошол кезде. Подоходныйга карайлыкпыз. Анан урматтуу директордун орун басары сизге төмөндөбөй суроодо, негизи кандай процедура менен өтүш керек болчу мамлекеткечи? Эң биринчи кезекте комиссия түзүлүш керек болчу. Ошол музейди бул жака алып келүү боюнча. Анан кийин маданият министрлиги менен макулдашуу болот. Макулдашуу болгондон кийин барып турган ошол түзүлгөн комиссия барып турган жеринде ошол демилгечи менен жолугат тиги жерде. Канчасын өткөрүп берет, же болбосо мыйзамдуу жактарын карашат. Штаттык бирликке отургузабызбы, отургузбайбызбы, экспонатты бул жака алып келебизби, алып келбейбизби деген темалар боюнча. Анан эме менен ошол экспонаттардын ээлери менен макулдашуу болгондон кийин анан акты түзүлөт дагы, анан жумушчу топ түзүлөт. Анын ичинде этнографтар болуш керек, археологдор болуш керек, себеби дегенде ар бир экспонаттын баасын аныктайт, доорун аныктайт, маанилүүлүгүн аныктайт. Анан Манас эпосуна тиешелүүбү деген маселе бар. Себеби дегенде биз край таануу музейи эмеспиз. Аймак таануу музейи же болбосо тарых музейи эмеспиз. Биз Манас эпосуна тиешелүү гана экспонаттарды негизги экспонат катары кабыл алабыз. Анан ошол жерден жумушчу топ түзүлгөндөн кийин барып тургандан кийин бул жактагы ошол биздин материалдык бухгалтер менен биргеликте комиссиялык курам түзүлүп туруп, анын ичинде ошол ордонун дагы, демилгечи тараптын дагы өкүлдөрү болуп, анан инвентаризация жүргүзүлүш керек. Инвентаризация жүргүзүлгөндөн кийин барып тургандан кийин финансы тармагын чечүү боюнча маданият министрлигине штаттык бирдиктерди чечүү же болбосо артка кайтаруу боюнча кат жөнөтүлөт. Анан ошол процесстен кийин барып турганан бул болжолдуу 1 жылдан ашыгыраак убакыт ала турган нерсе болуш керек болчу. Негизи иш жүзүндө ушундай болуш керек болчу. Бирок 2003-2004 жылдары болгон аракетте ал убакта кайсы жетекчилер кимдер кандай иш кылгандыгы боюнча азыр бизде маалыматыбыз жок. Ошол себептен улам иш кандай болгондугу боюнча азыр Байкенин гана оюн угуп атабыз. Анан иликтөөнүн алкагында ал инсандардын баары тең таласта. Ошол кездеги бухгалтерди, ошол кездеги жетекчи менен дагы. Жакын тегеректи жеттеби же алыспы? Талас шаарында эле турушат менин билишимче. Ошол жактан дагы сүйлөшпөйбүздөр. Жок, мен ал боюнча кабарым жок такыр. Себеби дегенде ал кезде 2003-2004 жылдар биз кичинекей болчубуз. Бул жерде кимдер иштегендиги боюнча маалыматыбыз жок. Бирок бул жакта маалымат боюнча, бизге жеткен маалымат боюнча регистрацияда да жок экен, аны тактап бересиз. Анан демек кыйноо жол менен чыгарып алып ошондой эме күбөлүү азыр мындай ошондой процесс болуп кетти да. Анан негизинен кылмыштын курамы бар деп ойлойсузбу? Мына жетекчилик тарабынан ошол боюнча. Жетекчилик демек бул жака дагы өтпөсө, демек ал жеке кызыкчылык менен гана жүргөн. Же болбосо ошол агабыз айтып кеткенде ошол балдызын алып берүү ниети болгон деп таяныкка келсек болобу? Бул боюнча мен эч кандай комментарий айта албайм. Себеби дегенде ал инсандын өзүнөн барып сураңыздар. Анткени тиги балдызына өткөрүп берген деген азыр Байке айтты да. Экинчи тараптын да оюн угуңуздар, себеби дегенде ал инсандардын баары тең таласта жашайт.
Анан ошол себептен улам 2003-жылдагы иш процесси үчүн азыр биз юридикалык баа бергенибиз туура эмес. А эгерде соттун чечими чыккандан кийин болсо, ошол нысандын Ой, мына директорыбыз жазып берип атат. Мына 2003-жылга чейин иштеп Мамутов Анаркул. Доо жок Манастан деп атат. Жок, эгерде доос болсо, мына бухгалтер отыр. Эгерде Мамутов Анаркулдун бир жеринде доо болсо, айттыңыз да, айтып көрсөтүңүз. Мына Мамутов Анаркул бул жерде мындай кылган, муну жок кылган, муну мындай кылган. Эгерде жок болсо, анан кийин берди мени соттотпойсуңарбы? Мени 8 жылга соттотпадыңар. Мына менен эгерде Кытай козу атууга кетпек. А бирок ушуну соттотуп коюп, анан сыртта акырын жүргөн кандай болот? Ошон үчүн келдик берге. Мына бухгалтер, мынабу эмеңизде барбы? Жокпу? Эмеде байке 2003-жылы мен иштебегенден кийин бул маселени мен айта албайм да. Негизи муну карап тактап анан айтыш керек да. Мен азыр тапатаңдан айтканга мен Жок, мен бул маселе боюнча Аджилкадыр баштан аяк баарында жүрүп атат да. Ошол Аджилкадыр уже бүт куса дела. Ада полный документиңиздин баары бар. Ошол киши бүттүгүнө жооп берет. Жок, бул жерде бухгалтер мен сизге айтып атам. Бухгалтерский учетто мынагудай мына мени 319.452 сомдук мамлекетке зыян келтирди деп туруп мени 8 жылга соттоп атат. Мына кагаздар менен. Ушу кагаздар барбы азыр? Ушу көрсөт. Ушуга жооп бер, мына бухгалтер. Бул кагаздын бүттүгү Аджилкадырда бар, бүт документтин бүт өзү полный папка документ. Жок, эми ошол мен айтып атам. Процесске катышып аткан ошол эжеке баардыгын жооп бериш керек да, негизи. Ал ишеничтүү киши болот. Сиздер таласта болосуздар же бүгүн жолго чыгып кетесиздер? Болобуз. Анда эже эртең келет. Эртең жини чакыралы, ошондо бүгүн Анаркул агай, Эми туура, бир аягына чыгайлы да эми. Жөн эле. Жок, Мындай туурада сот болсом, эгерде сиздер кабыл алган болсоңуздар, убагында. Эми демек азыр деле кабыл алган болсоңуздар, демек агабыз эми канча мээнет кетирип эми ошол музейдин канча ошо каражат болго чыгым кеткени боюнча сиздер мамлекет толук тыйын төлөп бергенге даярбы? Эгерде соттон утула турган болсок, то есть биз туура эмес боло турган болсо, анда жоопкерчиликтин моюнга алып туруп ошол чыгымды төлөп беребиз. Эгерде биз соттон утулсак. Анан жок чечим менен жана айтып атпайсыздарбы, тиги доом жок дегендей жагдай жаралып турган болсо, анда төлөнүп берилбейт. Башкы директор болуп Чанаевбы? Чынаев. Канча жыл болду? Ошондо. 2005-жылга чейин болду. 95-жылдан баштап 2005-жылга чейин болгондо ошондо 10 жыл аралыгында болду. Демек ал башкы 2001 болду дейм. 2005-ке чейин иштеген. Тоже жыл да? 5 жыл иштеген. Манастын 1000 жылдыгында ким эле анда? Чынаев болчу. Жок. Дос Алибаев болуш керек болму. Алибаев болуш керек. Жок, Ал 2001 болду да Чынаев. Ошондо ал мындай болгон. 2001-жылы ага чейин бул мамлекеттик Манас музей кору болгон. Анан 2001-жылы август айында президенттин указы менен бул жерге Кыргыз улуттук Манас Ордо деген комплекс деген улуттук наам берип, анан кийин ошонун биринчи башчысы болуп Чынаев шайланган. Ага чейин Сыдыкбек болчу. Сыдыкбек эми мен ал бала жок. Сыдыкбеков мага арда грамота жазып, ушундай эмгек кылдыңыз деп кетип баратканда ошентип кеткен. Анан Чынаевдин жанагыдай болуп аягында ошо билип туруп, анан кийин каттоодо жогун билип туруп, бул кылмыш да. Билип туруп жазаса кылмыш бул. Эми ошону ачык эле айтайлычы да, баш чабаза да. Эми жок да, ошо жогун жок дегиле, барын бар дегиле. Ошону келдик биз. Бул жерде силерди жамандап, же эме кылайын деген эч кимибиз жок.
сотторго да далил болуп, күбө болсун ошо ачыкка чыгыш керек болуп калды ошо. Бүгүн ошол кездеги немелерге барып жолугуңуздар. Алардын да оюн угуңуздар. Анан эртеңкиге биз ошол буга чейин сот процессине катышып жүргөн кадрлар бөлүмүнүн башчысы, анан Жок, эң башкысы жок, биз эми иштеп аларды кайсы табабыз. Табалабыз, табылбайбыз. Бирок катталбагандыгы чын да бул. Жок. Азыр сизден биз арыз алып калалы. Ошол жанагы бул жердеги маалыматтар боюнча бүт баарын тең бизге могунчанчы жылдагы момдайды бар же жок экенин аныктап бергиле деген мен сизден азыр арыз алып калам. Тактап берем дедиңиз го? Жок, 10 мүнөттө мен бул музейдин биздин баланста бар жок экенин министрликтен тактап берем азыр. Ооба. Анан төмөндөгүдөй суроо. Сиз азыр өзүңүз айтып атыңызбы? Сиз жооп берип атып, жана мыйзамдарын айттыңыз. Бирөө да аткарылган жок. Жок. Демек, жок да бул жерде дагы 5-10 күндө эле жокту эле коюш керек. Бар деш керек. Ушул мыйзамдын чегинде кылыш керек да. Бул ишти негизичи бул иш сотко жураткандан кийин биз мыйзамдын негизинде кылыш керек да. Биз азыр бул азамат өкө жок деп жазып койгон күндө да эртең биз суралып калышы мүмкүн да. Ошону мыйзам чегинде тактайлы, документально карайлы. Ошонун баарын анан кийин сиздерге бериш керек да. Анан азыр сиз жок деп жазып берди койсоңуз, биз жок деп жазып берип коюп бизге туура эмес болуп калат. Мен айланайын, силер эми мен балдарым менен эле теңизиңер. Канча жолу ушу Манас Ордосуна келдим, канча жолу сурандым, канча жолу айттым, канча жолу кат деген Манас Ордосуна жазылган кат бир кап болду. Ошондон бери эле жооп берилбейт. Ошондон бери эле жооп берилбей келатат. Анан дагы эми мыйзам чегин, анан тигинде чегинде деген мунун аягы бүтпөгөн иш да. Мына азыр силерге чалат да бирөө. Жолубузда силер чалышыңар мүмкүн. Ой, анау дагы келип калыптыр деп. Биз эч жакта эми чынайыкка чалган эмес. Ал киши менен мондай бет маңдай отуруп көргөн эмесмин? Жолубузда ачык эле айтып коюш керек да. Чынай эместеги балекет болсо да күнөөбү? Ошол күнөөгө ошол кишини айтыш керек. Ошону жазып атпайсыңар. Канча жылдан келсем да ошо бул 2001-жылы болгон. Ошол кезде Чынаев башкы директор болуп иштеген. Ошо Чынаевдин учурунда болгон бул. Каттоодо жок деген жазып бергендин ордуна анан кийин тиги бул деп анан мен ишенбей атам мен. Дагы биз эми шаардан кайра келгенден чыгым да бул эле. Ошону Төмөндөгүдөй суроо. Сиз айттыңыз, эгерде Манас Ордонундагы ошол музейде кабылалардан мурда толук талаптарга жооп бериш керек депчи. Анын ичиндеги жана экспонаттар чогулткан бардык жана нерселерди айтып атат да. Ошол боюнча айта кетсеңиз, кандай болуш керек? Мындай далил катары кандай бири-бирине туш келиш керек дегенде. Мен сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым. Кандай байкенин экспонаттарын бул жака алуудабы? Кабыл алууда музейди сиз айтып атасыз. Башында айтып кеттиңиз. Кабыл алууда толук талаптарга жооп бериш керек ал депчи. Анан ошого жараша деп. Ооба. Жалпы процесс кандай болуш керек экенин айтыш керек болот ошондо сизге? Мыйзамдуу процесс, анан кандай талаптарга жооп бериш керек? Экспонатты кабыл алып жатканда да. Именно Манас эпосу музейине кабыл алуу боюнча айта турган болсок, жана айтып өткөндөй эле, эң биринчи кезекте ал ошол эпоско тиешелүү болуш керек. Же болбосо ошол эпостун персонаждарына ылайыкталып жасалган боло турган болсо, анда биз бул жакка кабыл алабыз. Анан крайтануу же болбосо ошол биздики тарых музейи болбогонуна байланыштуу кээ бир учурда кээ бир экспонаттарды биз кабыл албайбыз. Себеби дегенде ошол жаңы эле байкебиз айтып өткөндөй эле ФСК комиссиясы жылдын башында бекитилет да, анан кийин жыл бою ошол бизде жана элдик мураскерлер деген бөлүк бар. Жарандардан ошол экспонаттарды беликке берүү жолу менен же болбосо сатып алуу жолу менен кабыл алабыз. Бирок ошонун ичинде ошол ФСК комиссиясы аныктайт. Ошол экспонат чын эле биздин музейге койгонго маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Каралат. Анан 2003-2004 жылдагы окуя боюнча аны ошол убакта жетекчилер жооп бересин дейсиз. А бирок азыр убактыңыз болсо чогуу барып келсек болобу?
Үйін билбейт экенмин, бирок суроону бересиздер, журналист катары иликтеп чыгыңыздар, барып. Жок, ал анан эмес. Байкебиз ошо түзгөн музейдинге чогуу барып таанышып келсек, сиз менен чогуу. Аралга барып дейсизби? Так. Түшкөгө жакын чыксак болот. Менде себеби дегенде азыр бизде реконструкция болуп атканына байланыштуу азыр жумушчу топ бар. Жумуш топтун иши бар. Болжолдуу 1 саатка жетпеген аралыкта мен алар менен макулдашууларды жүргүзүп, анан кийин ошоп болсо барып көрсөк болот. Маалымат тактап берип койсоңуз. Мана маселени аз тактап берем. Ана bir суроом алды, жана атың ким? Азамат. Азамат. Жана жакшы эле сөз айттың. Эми тиги Манаска байланыштуу дегенде ал жерде 2226 экспонатты ал өзүнчө музей, филиал. Манаска байланышканы туура, Манаска байланышканы өзүнчө алыш керек. Бирок музей катары жана 2226 экспонатты бир нече жолу барып көрүшкөн да. Этнография бар ал жерде, тарых бар, археология бар. Жөн эле комиссия түзүп, бирок мындай сатып албай, жөн эле деп түшкөндө ошо менен иштеп тур деп. Аны ошо менен иштеп келдик 2003-жылга чейин журнал турат. Ошон үчүн анан болгондо азыр музей кимдин баласында болуп туруп атат азыр? Азыр билбейм, азыр кимдин баласында экен. Анан мазеле бул жерде мындай болуп атат да. Ал жерде тарыхый маданий Манаска байланышкан тарыхый маданий мурастык жайлар бар. Аксарайды уктуң беле? Аксарай деген ошол жерде Манастын хан ордосу. Хандыкка көтөргөн Чечтөбө деген ошол жерде. Манастын сөөгү ошол жерде. Башка дагы уламыштар. Bunun bari ulamışlarız, bunun bari çındık. Ушунун негизинде райондун аты Манас болгон. Манас району болгон. Ошонун негизинде тиги музей келелекте. Экинчиден ошо жана музейди бияка тартууда ошолор негиз болгон. Эчкили тоо, Аксарай, жанагы эмелер дагы кароол чокулар бар. Ошолор бар бияка ошолордун негизинде Манас ордого кошулган. Манас ордого кошулгандан кийин биз бир нече жолу айттык. Бир нече жолу ошо жанагы тарыхый маданий мурастык эстелик жайларды комиссия түзүп баргыла. Ошо текшерели. Ошон илимий кеңеште бияка алалы. Ошо комиссия түзгүлө десек, мына эртең мындай жүрүп анан кийин мына аягында алсы талада калды. Ошондо өкмөттүн эмеси калып атпайбы? Бул жерде кичине ойлонуш керек да. Ал музей калып калса эчтеке болот да ЧПга. Бирок эң маанилүү Манаска байланышкан тарыхый маданий эстеликтер кароосуз калып калды. Ошону бияка кошуш керек болчу. Бияктан аны бөлбөш керек болчу. Мазел ошондо болуп атат. Ал жанагы туура сен айтканың ичинде Манаска байланышкан деп. А Манастын эң негизги маселеси сыртта калып болуп атат да. Аны ушуну кошо айтыш керек да. Анан жанагы жамандаганда ушуну болуп атат да. Тигини түк айтпайт. Манаска байланышкан түк айтпайт. Жөн эле бир музей, анан бир комната, ушуну эле бир комнаталуу музей деп ойлошот да. Ушуну эле бир комната эмне болуп турат. Мамут эмгеги эмне болуп турат. Ал бул жерде 50 азыр барып көрөсүң, ал 52 метр үстү. Ал 6 жылдын ичинде араң музей түзгөн. 6 жыл. Ошондо турмуштун эң оор кезинде кыйынчылыкка карабай канча чыгым чыгып, аны ошол демек. Анда иш көтөрүлүп, сиз азыр берки маалымат тактап бериңиз, анан түштө чыгып кетели анда аралга. Без проблем. Анан берки экинчи тарап менен ошол ар биринде эми алар таласта эле жашайт. Мисалы, мейли байкени кош болсоңуздар да, сиздер экөөңүздөр барып кантип байланышсак болот? Номер барбы сизде? Бере аласызбы? Менде жок, кандай эми жок, бирок тууган урук. Азыр таап бергенге аракет кылабыз. Мен өткөндө келип кеткем.
2 ай, 1 ай ошондон келип кеткенде азыркы директорлерге жазып берген, жанагы айлыктардын эмесин. Ошондо да айткам, бул созулуп атат. Ким күнөөлүү болсо ошону көрсөтүп койбойсуңар, ошону көрсөтүп койгула да анан кийин тынч иштей бербейсиңерби? Десем, унчукпайт мына кайрылуу созулуп атат. Анан мына бухгалтер чечип коюш керек болчу. Мамутов бул мана зордосуна карызы барбы? Жок. Туура эмес сот карызы мени мен мындай айтылып келет, мен акталдым. Акыркы чечим барбы сизде? Акыркы чечим бар, тиги машина жеберди. Мен акталдым азыр. Жоша, акыркы чечимди сот эме деп таап атат. Биз тараптыкын айтып бериңизчи. Барбы сизде? Жок, бул жерде эмес, бул жана кылмыш иш боюнча. Кылмыш иш тиги мана зордосунда мына жок деп мен актап атат да, мына. Азыр ошол 2226 экспонат какта турат азыр? Жок ошол. Азыр ошонун дареги жок. А сиз кайда сотко бердиңизби ошол экспонаттардын жок болушу боюнча? Жок, ошону азыр чечилбей атат. Мына азыр эгерде силер ушуну жана берсеңер, мына кириштелген эмес турса, анан жанагы өткөндө музейге соттошуп атканда ошол жерден бир кагаз алып барган. Архивден чыкканбы, ошо Чынаев Давлет Алиевтер, мен бу жерде барбы жокпу билбейм. Ал жерде бар. Давлет Алиевтер ошо бир тууган балдызына, ошо Давлет Алиев башында туруп, ошо бир тууган балдызына өткүзүп бериптир комиссия менен. Болушу сизден алып кетишкен. Сизден алып кетишкен, Жок, музейде калып калган да. Бизди кууп, анан музейде калып калганды. Жоша, азыр какта деп атам ошол 2226 мен. Музейде калган да. Музейде калган. Эми биз аны дарегин билбейбиз. Азыр барсак айтат, силердин музейиңерде экспонатыбыз жок, бизде экспонат өзү чогултабыз дейт. Ушуну айт болду. Ошону кайра кетти 2226 экспонат. 900 калды деди. 900 калды. 900 калды деди. 900 бар деди. 2200'төн. Калганын билбейбиз дейт. Аны көрүшкөн ушул. Айтканда мына бул жерде 916-ны жок кылып деп атпайбы? Мына бул жерде, мына. Мына экспонат 916 экспонатты Мамутов музейден жок кылып, өз кызыкчылыгына үйүнө алып кеткен деп сот коюп атат да. Мына 900 экспонаты меники иш жүзүндө. Мамлекетке кириштелбеген меники да. Азыр машинаңызда дедиңиз, акыркы чечимди көрөлү. 2023-жылы чыккан ал, 24-жылы, 31-январда чыккан. 31 октябрда. Жакында дагы болот го Бишкекте. Ошо болот, мына чечилбей атат. Ошо биздикин чечилбегендиги үчүн азыр мына кайра эме алып атабыз. Процесс жүрүп атат, бүткөн жок, өйдө кетип атат да. Ошого далил керек болот. Силердин далилиңер жетишпей атат деп атат. Анан далил келсек, бияктан да болбой атат. Буга чейин мана сотодон ошол өкүл маданият министринин юристи да катыштыбы сот процессине? Жок, мурда мана зордосунан да тияктан да эч ким катышкан жок. Катышпай атат. Бирок данный время 2 процессте катышты. Жок, катышкан менен, жок, катышканы мындай болот атат. Мен силерге ачык айтып коеюнчу айланында. Катышкан деген бул жерде соттун да кызыкчылыгы болуп калып атат да. Акырын келет да, тиги келет, келдиң, тиги келдиң. Анан кийин эми эртең кезинде коюп бири-бирибизге суроо бергизбей, анан кетип калып атат. Мына өткөндө да мана зордосунан ошол жерден суроо берели десек, суроо беришпей кетип койду. Кетип жиберди. Жолсо муну ошол жерден берели дегенбиз да. Соттун көзүнчө кана десек, андай болбойт экен. Ал жерден мана зордосунун директору менен мана зордосунун башкы бухгалтери катыш керек. Эмеге. Ачык эле айтып, мына жокпу, жок, барбы, бар. Силер буга өтүп кетти да. Дөсүлдүнү коюп, иштин аягына чыгайлы да, бүтөйлү да.